Kılmışka çelikteş bolboş керек. Eğer kimdir biri kılmış жасаған билинип атса, көрүнүп атса, сөзсүз маалыматты билдиришиңер керек. Никому никакой пощады не будет. Elin jeri elge kaytsın. Кайсы эмне документ менен бул бакты кыйдыңыздар? Я. Кандай документ көрбөй эле кыя бересиздер? Домдун асты жагында дагы магазин бар, Адлет дегенчи. Ошол жака Тойбой, бул жакта могу жерден баштап мына. Бул жака 10 метр, бул жака 43 метр жерди эл жерин тарта алды. Мен 2017-жылы каза болгон атамдын колун колдонуп, бул жерди 49 жылга арендага алып, дарактарды кыйып, саламатсыздарбы? Бүгүн көйгөй мынау Ленин району Сыдык 207 дарегине турабыз. Бул жерде мынау элдин жери, ушул домдо жашаган элдердин жери да бул жерчи. Бул жерди Жолдошов Айпары деген, Жолдошов Гулжамал экөө бир тууган сиңди эжелер элдин жерин поделка подпись менен мына жерде турат. 2022 протокол өздөрү түзгөн. Ичиндеги колдорду карасаңыздар 2021 деп жүрөт. Ушунун негизинде архитектура аяк-бияктан буларга чечим чыгарып берип аткан кезде аяка кайрылдык, бул жак көп жакка кайрылдык, чечим чыкпай атат. Ошол суранат элек. Керектүү жактан бизге жардам берсеңиздер. Ушул жерлерде элдин чечимине мына жашага тургандар, биздин жарандар бардыгы. Ошол бул жердин размерин айтканда, бул целый домдун размери. Бул жака айтканда 10 метр, узунунан 43 метр. Бул уже целый дом. Ошондо могу уже безопасность деген уже 3 метр калат домгочу. Эч кандай безопасность жок. Мына дарактардын баардыгын чиритип жок кылды. Атай, чтобы көрсө ушул салыш үчүн чириткен экен. Могу жерде целый дарак бар эле, аз дагы астынан чыгып калды кайрачы. Ошол жер чоң зеленый жашыл дарак бар эле, аны дагы кесип салышты. Алардын видеолордо бар. Может кыстарып кетип көрөсүздөр. Ушуларды чечим элдин тарабынан чечип берсеңиздер, суранычы. Биз кайрылат элек ушу. Садыр Нуркожоевичке кайрылат элек ачыгы болгондой. Себеби дегенде бул жерде 120 квартира бар. 120 квартирада жок дегенде 500 жаран бар. Кыргызстандын 500 жараны бар да. 500 жаран укугу бул. Бул жерге биз балдар аянтчасы курушубуз керек. Балдар аянтчасынчы. 2 жылдан бери күрөшүп келебиз. Элдин тарабынан чечилбей атат. Мына уже 2 жыл болду биз билгенибизгечи. Ошондо бул жерге биз жакшынакай кылып балдар аянтчасын курушубуз керек эле. Мына кура албай, балдарыбыз Маладаяга чыгып ойноп кыйналып жүрүшөт. Проекти бар экен, чоң проект. Жанагы айткандай эле, бул зданиясы бул жагына 10, бул жагына 43. Бул жерге игровой клуб ачат экен максатында, гостиница ачам дептир. Кыскасы мына 43кө каалаган ачам дептир. Эптеп эле ушу айтыптыр мына жер жаранда жашагандарга. Эптеп эле ушул жерди алып алсам мен каалаганым кылам. Булар эч нерсе колунан келбейт. Бул бак канча жыл болуп турат? Өсөт. Өз үстүнө кыргыз эл ушун мойсоп не деп болуп баратабыз? Не жетпей атабы байлыгыңар? Эч бир уят сыйырткен жокпу? 15 домду сыйлап койсоңор болот жок дегенде. Кураган бакты кыйбай эмнеге бул живой бакты кыйдыңар эле? Ушунча элди ойлойт экенсиңер. Вот там сухое дерево висит, видишь? Почему тот не вырубили? Кой деп сыйласа, унчукпайсыңар, сен иласы сен зря ты вот игнорируешь. Сөзгө келбейчи. Сенин мамаң мен өлгөн атамдын колун койдурган, билесиңби? Мен 2017-жылы каза болгон атамдын колун колдонуп, 2020-жылы бул адамдар тирилтип кол койдурушкан. Биз кайынча кайрылуу кылсак дагы, правоохранительный органдарга кайрылсак дагы жумушубузду 4 следовательге өткөрүп, акырында жаап коюшуптур. Биздин көйгөйүбүздү чечип беришиңиздерди суранабыз. Жашоо тургундардын атынан биз чарчадык, кимге кайрылышыбызды билбей калдык. Жардам бериңиздер. Вообще тийишпейм, вообще тийишпейм. Жер бар. Жүзекке чаңын. Жер бар. Мен үйүм. Турбайбыз. Şöyle tuttursun. Yok men uyume durma. Yiyemezsin. Neyin dalı yemiştim dedi. Men ki şana şey. Yüzekке çağırmışçı. Негизи буга чейин жашыл шаар болчу эле, азыр жыл өткөн сайын дарактардын кескин түрдө азайышы. Могу картинаны мен айтып кетмей келем. Бул жерде белгисиз бир адамдар бул жерди 49 жылга
арендага алып, дарактарды кыйып, азыркы учурда коммерческий багытта, мындайча айтканда хостел болобу же болбосо магазиндерди салам деген деп чагынып турган учуру. Ага болсо эки домдун жителдери карама каршы чыкса дагы ал нерселер эч кандай токтотпой жатканын биз көрүп турабыз. Ошондуктан урматтуу биздин жогоруда жайгашкан Бишкек шаарынын бийликтеги адамдар ушул нерсеге көңүл буруп, биздин элибиздин, биздин тургундардын эсебине чечип беришиңиздерди суранабыз. Биз азыркы учурда жаш бала бакчаларыбыз жок жана дарактарыбыз кыйылып кеткен нерселерге ким жооп берет деген суроону бермей келем сиздерге. Эже укпайсыздар мен баары бар сиздер мен чыгып алып жөнүлө. Анда чечип алгыла өзүңөр анда. Сиз сүйлөңүз, биз угуп атабыз сизди. Мындай кылла эжеке келиңиз бери. Барыңыздар дагы сотко бар, эмеге барып, роодо барып арыз жазыңыз. Мен аброюма шек келтирди. Бул тарапты жазыңыз. Сиз мен бул жерге каршымын, сиз жазыңыз. Всё, давай. Азыр эжеке мындай кылыңыз. Пока убактылуу ушул жерде кое туруңуз. Барып чечип алсын. Эжеке чечип алыңыз. Всё, давай. Всё, давай, тарала. Мы против этого. Мы бы хотели, чтобы здесь была площадка, например, для наших детей, чтобы было спокойно, не было машин, не было грязи, мусора. А мы категорически против и просим принять меры, чтобы этого не произошло. Elin ceri elge kaytsın.